Саламатсызбы Чолпон айым. Бүгүнкү интервьюбуз ошол сиз иштеп жаткан уюм тууралуу болмокчу. Негизи эле айтсаңыз, ошол DVV International элдик университеттер немис ассоциациясынын эл аралык кызматташуу институту деп аталат экен. Ошого бир кененирээк токтолсоңуз. Бул кандай уюм, кандай кызматты аткарып келет? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, арыбаңыздар. Сурооңузга чоң рахмат. Бүгүнкү күндө мен Кыргызстандагы элди окутуунун ассоциациясынын өкүлү катары бир аз ушул багыт жөнүндө маалымат берип кетким келет. Биздин негизги өнөктөшүбүз болуп, ушу DVV International деген Германия мамлекетинин уюму бар. Ошол уюму бүгүнкү күндө бизге көмөк көрсөтүп, бир топ багыттарыбызды каржылап жана техникалык жактан дагы колдоп, ошондой эле тажрыйбаны жогорулатуу боюнча жеке ошол биздин жарандарыбызга кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруп берүү боюнча ошол ыкмаларды колдонуп, жаңы бир методикаларды киргизгенге мүмкүнчүлүк берип аткан мекеме катары DVV International деген уюм менен биз бүгүнкү күндө ушул акыркы 16 жыл аралыкта кызматташып келатабыз деп айтсам жаңылышпайм. Өзүңүз ошол жакты жетектөөңүзгө канча жыл болду жана сиздин алдыңызда ким болуп иштеп келген? Кыргыз элди окутуунун Кыргызстандагы ассоциациясы, орус тилинде эми КАОФ деген аббревиатурабыз бар. Бул жерде бул уюмдун түзүлгөнүнө 16 жыл болуп калды. Ал эми ушул уюмга чейин эле бул демилгелер ишке ашырылып, ушундай чоңдорду окутуу борборлору ачылган, да. Анан кийин алар ушу 98 жылдан бери иштеп келаткандар бар. Анан кийин ушинтип баягы топ кылып, чоңдорду элди чогултуп, ар түрдүү багытта тил болобу же бир кесиптик шыктарга, көндүмдөргө үйрөтүү болобу, ар түрдүү багытта окутуп келишкен. Анан кийин ошол 2006 жылы ассоциация катары ошол окутуу борборлор биригип ассоциацияны уюштурган, негиздеген. Ошол учурдан баштап DVV International көмөк көрсөтүп, жардам берип келатат. Мен бул ассоциацияга аткаруучу дирекциясында эмгектенем. 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 жыл болоюн деп калды. Мен үчүн бул багыт абдан кызыктуу жана өзүмө жаккан, жагымдуу иш деп айтсам болот. Анткени иш жүзүндө аябай көп баягы мүмкүнчүлүктөр, аябай көп жаңы тажрыйба алганга, жаңы адамдар менен таанышып, алардын дагы баягы иш жүзүндө колдонгон ыкмаларын үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Жана ошондой эле ар бир жумушта мен ойлойм баягы өзүрү элге пайдалуу болсоң, ошону сезсең, ошол эң негизги баягы жетишкендик болуш керек деп. Ошол сезим бул жумуштун алкагында бар. Мен аны сезем, ошондуктан мен ушул багытта бүгүнкү күнгө чейин дагы Кудай буйруса эмгектенип кызматта болгонго даярмын. Ошол сүйлөмүңүздүн арасында чоңдорду окутуу деп калдыңыз. Бул биздин кыргыз менталитети үчүн башкача болсо керек. Биз мисалы мектепте окуйбуз, университетте окуйбуз, андан кийин болду. Окуу токтоду деген түшүнүк бар да. Деги эле ошо чоңдорду окутуу дегенге бир басым жасап кеттиңиз. Ошол кененирээк айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Сурооңузга рахмат. Негизи орус тилден кыргыз тилге которгондо дагы бир топ баягы бүгүнкү күнгө чейин биз талкуулап келебиз да. Ушул образование взрослых дегенди кыргыз тилге кантип которуш керек. Кээ бир учурда чоңдорду окутуу дегенде бул кимди окутат болду экен булар? Атка минерлерди окутабы же болбосо чоң деген ким? Чоң деген кандай түшүнүк? Бой жеткендерди деп дагы котормо сунушташты. Эрезеге жеткендерди окутуу деп дагы ушундай бир түрдүү сунуштар болду тилчилер тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол жалпы жонунан элди окутуу, Кыргызстандагы элди окутуунун ассоциациясы деп которуп алганбыз. Ал эми мен ойлойм 1-2 жылда дагы баягы ребрендинг деп коет. Балким биз ушул ишкананын атын өзгөртө турган болсок, ошого жараша баягы жакшы тилчилер менен кеңешип, балким бир жакшы котормого келебиз. Бирок бул жерде Германия мамлекетинде дагы бул уюмдар бар. Айрыкча бүгүнкү күндө Германиянын өзүндө эле 900дөн ашуун ушундай чоңдорду окутуу борборлору бар да. Бардык шаарларын камтыган, бардык ошо жерлерин камтыган
аймактарын, анан кийин алардыкы дагы собрание народных университетов деп аталат да. Алар баягы жалпы элди камтыйт да. Ал эми биз болсо, биз бүгүнкү күндөгү иш кагаздарыбызда 16 жаштан жогору деп эле белгилейбиз. Анан кийин жалпы жонунан элди окутуу дейбиз, анан бирок чоңдорду окутуу деп дагы колдонулуп кетет. Анан ушундай учурларда биз түшүндүрмө берип кеткенге дайыма аракет кылабыз. Ошол өнөктөштөр менен иштешүүдө бир 2,5 жылдай жетектеп калдым дедиңиз. Буга чейин кандай иштер болуп келди де, анан сиз жетектеп келгенде ошолорду эле уланттыңызбы же дагы долбоорлор үстүндө же жаңы проект үстүндө иштеп келдиңизби? Рахмат, жакшы суроо болду. Бул дагы бул ассоциацияга чейин мен ушул эле багытта тажрыйба топтогом десем болот. Көндүмдөрдү өнүктүрүү фонду деген ошо Азия өнүктүрүү банкынын долбоору бар. Бүгүнкү күндө ал иштеп жаткан мекеме. Ошол жерден мен бир топ баягы чоңдорду окутуунун негизги маңызы, эмне себептен чоңдорду окутуш керек, негизи биздин баягы маданиятта, биздин менталитетте чоңдор окуйт деген мындай калыптанган эмес да. Балким бул Советтер Союзунун дагы бир мурас катары калып калган нерсеби. Бала мектепте окуйт, анан кийин жогорку жайда окуйт, же болбосо орто кесиптик окуу жайда окуйт, анан ошо менен окуу аяктайт, бир жерге барып иштейт, балким өмүр бою иштейт, ал жактан квалификациясын жогорулатышы мүмкүн, бирок көп учурда окутуу ошол 15 жыл менен чектелип калат. Бизде ошол калыптанып калган да, биздин оюбузда, аң сезимибизде. Ал эми бүгүнкү күндө, бүгүнкү тенденцияларды алып келип карасак, дүйнө жүзү негизи эле жашоо күндөн күнгө баягы тез арада өзгөрүп турат да. Ошондуктан биз ошол өзгөрүүлөргө даяр болушубуз керек жана ошону тез кабыл алганга дагы ошол көндүмдөрдү үйрөнгөнгө даяр болушубуз керек да. Ошон үчүн өмүр бою билим алуу деген баягы дүйнөлүк тренд болуп келатат. Биз ошол трендти Кыргызстанга дагы жайылтууга аракет кылып атабыз. Айрыкча пандемия учурунан кийин көп эле адамдар, бир топ эле адамдар ушул окуу жагында дагы изденип башташты. Окуп баягы жашы жеткен адамдар деле, пенсия учурунда деле окууга талап бар. Бүгүнкү күндө талап жогорулады деп айтсак болот. Ошону менен мен ойлойм бара-бара бул дагы бир биз үчүн көнүмүш болуп калат. Тез арада бир жаңышыктарга үйрөнүп туруп, анан кийин башка кесипти аркалап деле акча тапса болот. Ал бизнес долбоор болобу же жалданма иш болобу, ал жакта эч кандай тоскоолдук жок. Жана ошондой эле бул нерсе деген жашка карабай эч качан кеч эмес. Кайсыл жашта болбосун, адам ошо жаңы көндүмдөргө үйрөнүп кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз негизги максатыбыз ошондой шарттарды түзүп берүү. Анын баягы жалпы жонунан алганда багыты ошол эл жакшы жашап кетиш керек. Биз ошол нерсеге багыттайбыз ишибизди. Сайтыңыздардын ичине кирип караганда ошол камактагы жана камактан чыккандагы ошол адамдарды интеграциялоо деп жазылып турат да. Анан ошоңузга бир кенен айтып кетсеңиз, ошол камактан чыккан адамдардын мындай психологиялык травмасын жакшыртасыздарбы же жумуш иштери менен камсыз кыласыздарбы, ошо боюнча айтып кетсеңиз. Бул дагы ошо биздин өнөктөштөрүбүздүн колдогон багыттарынын бири. Бул жакта дагы бизге окшоп иштеп, иш алып барып келаткан уюмдар бар. Алардын өздөрүнүн иштеп чыккан атайын ошондой адамдарга ылайыкталып иштелип чыккан программалары бар, окутуу программалары бар. Ошолордун ал адамдардын дагы шыктарына жараша, балким жумушчу кесиптерге үйрөтүү, ошондой багытта дагы окутуулар бар. Ал жерде атайын психологдор иштешет жана ошондой эле алар абактан чыкканды күтпөй эле ошол жерде баягы камакта жүргөн адамдарга барып дагы бир топ сунуштарды берип, бир топ көндүмдөргө үйрөтүшөт. Ал эми бул деле мамлекет үчүн, коомчулук үчүн бир көйгөйдүн баягы баарын болбосо дагы бир кичинекей бөлүгүн болсо дагы баягы чечүүгө жардам берген долбоор деп айта алам. Алар дагы бүгүнкү күндө ишин улантып жатышат.
республика боюнча Бишкек шаарында, Балыкчы шаарында, колонияларда жана башка жерлерде, ошо кайсыл жерде колония бар болсо, ким менен кызматташтык түзүлгөн болсо, ошол жака барып тренерлер, психологдор ошондой иш алып барып окутуу жүргүзүшөт. Ошол сайтыңызда дагы ошо чоңдор үчүн китепканалардагы үзгүлтүк сөз билим берүү деп жазылып турат да. Ошонуңуз кадимгидей эле китепканада кошумча китептер берилеби же которулабы? Ошонуңуз боюнча кенен айтып кетсеңиз. Китепкананы ала кетсек, өзүнчө баягы мекеме катары китепканада албетте баягы керектүү маалымат, керектүү китептер, керектүү материалдар бүгүнкү күндө кенен эле барып колдонсо болот. Ошондой эле китепканаларды баягы башка форматта кабыл алуу деп, аларга дагы ушул чет мамлекеттик өнөктөштөрдүн жардамы менен ошо чоңдорду келип убактысын өткөргөнгө шарттар түзүлгөн да. Ошол эле китепканага барып, жөн эле китепкана окубастан, андан сырткары кол өнөрчүлүк боюнча курстары бар, ошондой эле тикмечилик боюнча курстары бар. Чоңдор келип өзүнө бир баягы айымдар көп учурда балдарын мектепке жеткирип коюп, анан бош учурунда библиотекага, китепканага кирип калса, ошол жерден балким өзүнө бир буюм тиккенди үйрөнүп чыгат. Анан кийин ошону үй бүлө мүчөлөрүнө дагы тартууласа болот. Ошондой дагы курстар сунушталат. Бул жерде баягы академиялык эркиндик деп коебуз, академическая свобода. Бул жерде балким кол өнөрчүлүк болсо, жалпак таштарды алып ошонун бетине сүрөт тартууну деле үйрөтөт. Жашы жетип калган адамдар, үйдө пенсияда отурган чоң апа, чоң аталар дагы барып ошол жерден убактын өткөрөт. Жана ошондой эле санариптештирүү заманында жашап аткандан кийин алар үчүн компьютердик курстар дагы бекер каралган. Ал жака барып дагы китепканаларга ошондой билим алып кетсе болот. Сиз ошол мындай чоңдорго ошондой билим берүү тармагында иштеп жүрөсүз. Региондорго барганда, аймактарга, айылдарга барганда өзүңүздөр атайын бир долбоор үстүндө окутасыздар да. Анан ошол жерде мисалы директорлор болушу мүмкүн, эмгек сиңирген мугалимдер болушу мүмкүн. Бул долбооруңар бизге кереги жок, биз билебиз деген сыяктуу нерселер болуп турабы? Албетте андай карама каршылык дагы иш жүзүндө болуп турат. Анан биз ассоциация болгондуктан биз ар бир аймакта кеминде бирден же экиден окутуу борборлорубуз бар. Айрыкча Ысык Көлдү алсак, Ысык Көл боюнча бизде 6 окутуу борбор бар. Ал эми алардын баары көп тажрыйбалуу, бир топтогон окутуу пландары бар, окутуу курстары бар. Ошонун негизинде жергиликтүү өнөктөштөр менен бирге иштешип, группаларды топтоп, анан кийин ошол группага ылайыктуу курстарды сунушташат да. Анан кийин былтыр мисалы Нарын облусунда жергиликтүү кеңештин депутаттарына ошол негизги баягы алардын милдеттери жөнүндө кыска мөөнөттүү 3 күндүк курс өтүп берди биздин окутуу борбору. Буга деле депутат болсо деле ал адам билимге муктаж экен да. Анткени көп учурда алар активдүү жаш жарандар болот. Ошо айыл жергесинин тургуну болот. Анан кийин баягы балким интернеттен маалымат алат, балким ошол дагы бир башка булактардан маалымат алышы мүмкүн, бирок ошондо дагы бир мындай кесипкөй бир эксперттин кеп кеңештерине, билимине муктаж экен да. Ошондуктан биз ушундай курстарды дагы уюштуруп турабыз. Аябай жемиштүү болду десем болот. Бир ошол айыл өкмөттүн депутаттарын окуткандан кийин экинчи айыл өкмөт дагы суранды, бизге дагы ушундай курс өтүп бергиле деп. Анан кийин ошо талапка жараша биздин окутуу борборлор мезгил менен ушундай окутуу өткөрүп турушат. Окутууларды өткөрүүдө тренерлерди биринчи окутасыздарбы же даяр тренерлерге эле ошо сиздердин долбоорду сунуштайсыздарбы? Бизде ар бир окутуу борборунун өзүнүн тренердик базасы бар, тизмеси бар. Ошол тренерлер мезгил менен баягы группа топтолгондо келип окутуу борборго багытына жараша курстарды өтүп турушат. Андан сырткары биз ассоциация катары алардын квалификациясын жогорулатыш үчүн мезгил менен ошо бир жылда бир 2 болобу же 3 болобу ошол багыты боюнча тренерлерди чогултуп, аларга дагы өзүнчө баягы тренерлер үчүн тренинг деп бир иш-чараларды өткөрөбүз. Ошол жерден дагы алар кошумча билим, кошумча ыкмаларды алганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошол чоңдорду окутууда Кыргызстанга канчалык маанилүү бар экенин өзүңүз ичинен кирип көрдүңүз да? Деги эле ошол мындай шкала менен эсептегенде канчалык маанилүү болушу мүмкүн экен Кыргызстанга? Же эң төмөн даражадагы экен биздин?
мен эң төмөн даражада деп айта албайм. Бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттерге деле салыштырып келсек, бизде Кыргызстанда эркиндик көбүрөөк. Кээде айымдар, жаш энелер өзүнчө чогулуп окушат. Бүгүнкү күндө ошо пенсиядагы адамдар деле биз окугубуз келет деп баягы умтулуп, анан кийин аларга өзүнчө топ түзүлөт. Ошондой эле мен ойлойм, бул акыркы даражада же аябай төмөн түшүп кетти деп айта албайм. Менин оюмча талап бар, жана бара бул талап көбөйүп баратат. Анткени кичинекей балдар болсо, чоң энелер болсо көп учурда небересин карап үйдө калат. Андан кийин небересине үй тапшырмасын жардам берип, ошону аткарыш үчүн чоң эне дагы телефонду колдонгонду билиш керек да. Ошондуктан телефонду кандай колдонуш керек, ошол маалыматты кандайча жөнөтүп, кандайча ал жерден карап чыгып, издеп, анан кийин кандайча ошо жооп жибериш керек. Ошол боюнча дагы чакан курстар болуп турат. Ошондуктан мен ойлойм, бул багыт өнүгүүгө мындай ачык жана талап бара көбөйөт деп ойлойм. Ошо сүйлөмүңүздүн арасында айым ишкер деп калдыңыз. Ошо биздин Кыргызстандын аймагында бир айымдар багыт таппай же болбосо бир долбоор жазайын же проект жазайын, ошонун бир баруу жолдорун билбей жаткандар. Ошо айым ишкерлер тууралуу айтып кетсеңиз. Айым ишкерлерге дагы биз өзүнчө курстарды сунуштайбыз, ишмердүүлүктү жогорулатуу боюнча. Андан сырткары деле, мисалы бүгүнкү күндө тигүүчүлүк кесипке, ашпозчулук кесипке үйрөткөндө дагы ошол 100 сааттык окутуу программа болсо, ошонун бир 5-6 саатын ишмердүүлүккө багыттайбыз да. Ага өзүнчө кошумча тренер келип, ошол сабактарды өтүп, кандайча өз бет алдынча иштеп кетсе болот, кандай баягы мыйзам менен кандай иштеш керек, балким патенттин негизинде иштейби, эгер патент болсо, патентти кандайча сатып алат, кимге ушул ишкана катары каттай турган болсо, кандай форматта каттап, кандайча иштеп кетсе болот, ошонун баарын биз ошол жумушчу кесип курстарга дагы киргизип атабыз да. Анткени чындыгында талап көп. Аймактарда азыр кызмат багытында дагы, мисалы той болобу же кыз узатуу же ушундай куда тосуу болсо дагы, бүгүнкү күндө айылдарда дагы баягы акыга келип иштеп берген келиндер бар. Ал деле өзүнчө кошумча кызмат. Ошондой эле баягы үй тиричилигин тейлөө боюнча дагы, эгерде сантехниканы оңдоо, балким майда ремонт жасоо боюнча дагы ушундай топтор болсо, алар албетте өз бет алдынча ошол айыл ичинен чыкпай эле акча таап иштеп кетсе болот. Ошондуктан ишмердүүлүккө биз сөзсүз түрдө багыттайбыз. Ким болбосун окуп кетип, кайра келип окуган дагы болот, жана ошондой эле консультацияга кайрылгандар болот. Аларга албетте биздин окутуу борборлор кеп кеңешин берип багыттап турушат. Ошол сиздердин окутуу борборлору мисалы аймактарга барып сабак өтүүдө, ошолорго мисалы тренингтерди өтүүдө, алар акысыз келип эле билим алышабы же бир канчалык деңгээлде бир төлөм акы төлөп туруп билим алышабы? Акысыз курстар дагы бар. Эгерде бизде чет мамлекеттик болобу, жергиликтүү болобу өнөктөштөр болсо, өнөктөштөр ошол окутууну каржылаган болсо, албетте окуучу үчүн ал бекер курс. Ал эми андан сырткары окутуу борборлорубуз дагы баягы күнүмдүк чыгашалары бар. Ошол чыгашаларды жабыш үчүн платный курстар бар деп коебуз. Акча төлөп дагы каалаган жаран өзүнүн каалаган курсун окуп кете алат. Жакынкы 1-2 жылда кандай ошол пландардын үстүндө жүрөсүздөр? Ошолорду кенен айта кетсеңиз. Жакынкы арада биз негизи ушул багытты кененирээк жайылтуу багытында, жана биз ассоциация катары өзүбүздүн туруктуулугубузду көрсөтүп, жана жаңы өнөктөштөр үчүн биз кызматташтыкка даярбыз деген багытта иштеп атабыз. Таанымал болуш үчүн биз массалык маалымат каражаттары аркылуу же болбосо социалдык баракчалар аркылуу таанымал болгонго аракет кылабыз, жана ошондой эле жергиликтүү өнөктөштөр менен кызматташтыкты күчөтүүгө багыттайбыз жумушубузду. Мен ойлойм, жакын арада бул дагы бир топ жайылат, жана ошондой эле бул багыт дагы өнүгөт деп ойлойм.
Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп берип, ошол сиздердин ассоциация тууралуу маалымат берип кеттиңиз. Деги эле ошол видеодон көрүп жаткан көрөрмандарга бир айтып кетсеңиз, биз ушундай багытта иштейбиз. Бул сайт аркылуу кененирээк маалымат билип алсаңыздар болот деп. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жыйынтыктап кетсем, Кыргызстанда элди окутуунун ассоциациясы деген мекеме бар. Кудайга шүгүр 16 жылдык тажрыйбабыз бар. Ошондой эле биз баардык республика боюнча аймактарды камтып, ар бир аймакта кеминде бирден окутуу борборубуз бар. Кайрылып, түрдүү кесипке ээ болсоңуздар болот, жана ошондой эле жарандык курстар, керектүү тренингдер болсо кайрылсаңыздар, сизге сөзсүз түрдө биздин ассоциация мүчөлөрү жардам берип, ошондой иш-чара, ошондой окутууну уюштуруп берүүгө даяр деп айтмакчымын. Бизди социалдык баракчалардан, Facebook'тан жана Instagram'дан тапсаңыздар болот. Баягы негизги сөздөрүн терип эле Кыргызская ассоциация образования взрослых деп териштирсеңиз биздин баракчалар чыгат. Жана ошондой эле интернетте баракчабыз бар. Ал жактан дагы биздин окутуу борборлору жөнүндө толук маалымат алсаңыздар болот. Чоң рахмат сиздерге. Сизге чоң рахмат.